Бул жерде ошо Apple Store'дун жаңы курулган зданиясы. Мен азыр эле көрсөтүп кеткендей, бул жакта курулду. Здание ошо көрүнүп турат го. Айнектен көрүнүп. Ошо айнектен көрүнүп турат. Ошол зданиянын бул жерге кандай макетин түшүргөн да. Азыр бул жерден iPad'тарды алабыз. Бул жерде iPad'тарды берет. Анан бул жерде ушунун ичинде эмне бар болсо көрсөк болот iPad'тардан. Мына өзүңүз көрүп тургандай. iPad'дын ичинен ошо өзүбүз жакындатып көрүп, кандай немеде курулган баардык нерсени көрсөк болот да. Ичинде жүргөндөй болуп. Бунун ичинде адамдар бар, парковкалары бар, машина токтоп турган жерлер бар, ичинде машиналар бар, ошонун баары көрүнөт азыр. Бул жер Apple Store дегендин, Apple Store'дун ошо главный офиси. Главный офисин ошо бүт дүйнө жүзүнөн келген көп туристтер көбүнчө ушул жерге келишет. Бирок ошо ичине бул жакта өзүңөр көрүп турганда ошо офиси бул жакта, жогору жакта. Анан ичине кириспегендигине байланыштуу бул жерге ошондой макетин түзүп койгон да. Бул жерден эле көрө алабыз. Ошол жерге алып келдим силерди бул жерге. Ичине кириспегендиги үчүн бул жерден көрө алсын деп атайын түзүлгөн. Мына бул жерден көрөбүз. Машина парковкалар бар ошо. Ушинтип көрүп кетебиз. Көрөсүңбү? Кызык атат ошол бала. Шекесинен бир айлантып көрүп чыгалам да. Бул жерде мындай паркингдер бар экен. Excuse me, sir. Бул жер ошо парковкасы. Бул ошо офистери, зданияларын жактап көрсөк боло берет. Ичин ачып көрсөк болот. Ичинде кандай офистер бар. Азыр ар жагын айлантырып, жакыныраактан көрөлү офисине. Бул жерде Сан-Францискода көбүнчө ушундай туман болуп турат да. Ошо тумандардан бери жасап койгондорун карасаңар мындай. Ар жакта да мындай көп ошо тоолордо туман болуп ушундай болуп турат да. Салкын да. Ошодон бери жасап койгон. Бул жерде офисте, мына офистин ачып көрөбүз зданиялары. Мындайларда. Ошо бүт программисттер отурган жерлер, офистери. Ичине кириспегендиге байланыштуу ошо туристтердин көбү ушул жерден эле көрүшө алат. Мына ичинде жүрөбүз азыр. Мына жерде турабыз. Ошо бул жак болуп калат. Бул жер офисине кире турган немелер, паркингдер кире турган жер. Мына жерде көрсөтүп койсоңор. Бул жер ошо главный офиске кире турган жер. Мына көрдүңбү? Мына жерден. Парковкага кирген жол экен. Ошо туннелден кирип кетет машиналар. Анан ичинен. Бул жерде ошо контролдон өтүп анан киргизет. Мындай болот деп туруп ойлобойсуңар да, мына ичинен чыкканын кара. Мына не болгондо Дарак-барак. Жоголтуп кайра неме болуп кетип атат. Ушул жерге кантип өтүп койгон? Ушунчалык өнүккөн неме да. Немелерди, дарактарды аябай кантип кылып койгон зданияларда, билбейт а. Мында техниканын өнүккөндүгү да. Бул жакта ошо силер өзүңөр билгендей, дүйнөдөгү эң чоң бир компаниялардын бири Apple Store'дун товарлары. Көбүнчө туристтер келип бул жактан ошо Apple Store'дун өзүнөн алдык деп алып кетет да, бул жерден соода кылышат. Ошол жер. Салам барыңыздарга. Биздин бүгүнкү саякатыбыз Google компаниясына болмокчу. Google компаниясын биз менен бирге кирип көрүп чыгыңыздар. Айтылуу, биз күндө бир канча жолу колдонгон Google компаниясы. Мына биз астына келдик. Азыр киребиз. Жүрүңүздөр. Бул жерде мындай Android'дун немеси бар болчу, негизи эмблемасы алып коюшту. Нерде бар эле. Android бар го, ошонун эмеси анан Google'дук бар эле. Ошол жерге отуруп сөзгөчөт эле. Буну алып коюшуп турасыз. Ошол Android ошо. Мына жерге түшөлүп, өзү бул жерде турчу эле. Бул жерде неме деген байке иштеген. Улан Мелисбек деген байке тааныйсыңарбы, тааныбайсыңарбы? Google'да иштеген да. Мурда Кыргызстанда кыргыз патентте иштеп жүргөн байке. Анан бул жакка келип ушу Google'да иштейт эле. Анан ал немени кыргызча немени киргизди да. Тамгаларды киргизбеди Google'гачы. Ошол байке.
Biz azыр dünya yüzünde dagы bir çoğun kompaniyanın biri Google kompaniyasına geldik. Google kompaniyası bu жерде Google сайын. Бұл жаққа негізі ішіне кире албайбыз, киргизбейт. Анан өзүнүн алып жеткен жерге чейин бираз кыдырып келебиз азыр. Жүрүңүздөр. Жүргүлө. Бас кет. Бакыт байке менен биргеликте биз дагы саякатыбызды улантуудабыз. Google компаниясы бир күндө миллиарддаган адам кирип сөз түрдө өзүнө тиешелүү маалыматтарды издейт. Өтө Кыргызстандагы өтө активдүү колдонуучулардын бири Google компаниясы. Акыркы учурларда ал обороту дагы да көбөйдү жана Sony, Microsoft аттуу компанияларды дагы басып өткөнү баарыбызга белгилүү. Мынакей, биз интернеттен гана алып, маалымат алган, күндө колдонгон компания мына ушундай. Анан бул жакта атайын өзүнүн велосипедтери жайгашкан. Нерсеге жетсе болот дегенде кылсаңыз. Ошол жерден бирок таратып койсоңузчу. Where are you from? Ready? 1, 2, 3. Google. Kazakhstan, you said? Kyrgyzstan. Next to Kazakhstan. Oh, okay, cool. Nice to meet you. Do you have a camera? You want me to take a picture? You good? I'll take it for you. Ready? 1, 2, 3. Google. Perfect, man. Thank you very much. Have a good day. Thank you. Bir жолу бир жерде кафеде тамактанып атсак, бирөө чекеде эле Чорныйлардын Окланд деген шаарда да. Ошол жерде тамактанып атсак, бир американец калпак кийип жүрүптүр да. Нар жакта калпак кийип отурат да. Анан таң калып Кыргызстанга ошо барып келишет деп барсам, ошолор менен чогуу отурган неменин арасында бир эже бар экен, кыргыз эжечи. Бүт американецтер менен кыргыз. Алар менен таанышып отурсак, келиптир башка программа менен келдик деп ошо кыдырып жүрөт экен да. Анан ошого белек кылып тур калпакчы. Эми аны билбейбизлер кыргыздарчы, биякта кыргыздар билбейт эле келгенчи. Өзү менен өзү келип американецтер менен чечип кайра кетип калат. Андайлар көп экен да. Сан-Франциско ошол шаарда, Сан-Францискодо океандын Тынч океан жээги болгон үчүн көпчүлүктө ушундай погода азыр ушундай болуп турат. Бул жактан азыр өзүңөр көрөт мындай жогору жактан булуттар келип берет. Булуттар келип эле бул жакка өтөрөт. Ошо бир линия ушундай да. Постоянно ушундай салкын болуп турат. Сан-Францискодо жашаганыңызга канча болду? Мага 7 жылга кетип атат. 7 жылга барып атат. Ошо келгенде эле ушул жерде туруп калгам, Сан-Францискодо. Ошодон бери башка штатка жылбадыңыз? Башка штатка бир ай жашап келдим. Техас деген шаарда ошо жумуш чыгып алып, ошол жакта иштеп көрөйүн деп ал жакта бир айдай жашадым. Бирок негизи жумуш бар эле, иштей берсем, жашай берсем болот эле. Мен ысыгына чыдай албай анан бир айдан кийин кайра качып келерим десем болот. Аябай ысык экен да. Анан Калифорниянын погодасына көнүп калган үчүн бул жерде кургак ысык да. Влажность деген нерсе жок, мына суу жок, анан кургак ысык. Кыргызстандын погодасындай. Салкыны бар, тоозу бар деген анан. Кандай экен Кыргызстан менен Американын айырмасы? Сизге эмне жакты, эмне жакпады? Биз эмнени үйрөнсөк болот Америкадан? Америкадан Кыргызстан менен эми негизи мындай салыштырып өтө чоңураак айырма бар. Америкада бизден канча жыл алдын өнүгүп кеткен десем болот да. Бир 50 жыл алдын өнүгүп кеткен мамлекеттердин бири бул, чоң мамлекеттердин бири. Анан биз ала турган нерселер адам негизи өзүнүн пейилин оңдош керек деп атам. Адам токчулук болуп пейилин оңдош керек экен да. Бизде багында алдын жуттум болбой, анан алдабай, бул жактан мен ошондой алдаган немелерди көрбөдүм. Балки мен туш болбодумбу, билбейм, бирок ушул убакка чейин мисалы алдаган немелерди көрбөдүм. Алдабайт, айткан убагында кылат баардык нерсени. Анан тазалыгы, баардык жагы мындайча айтканда исламда бар нерсе да, тазалык нерсе, алдагандык баардык нерселер колдонушат да. Анан сиз Кыргызстанга
кайра барам деп ойлойсузбу же бул жакта план кыласызбы? Негизи эле алыста пландарыңыз кандай? Мен негизи келгенде эле ошо бир 5 жылдык план менен келгем негизи. Бул жакка каттан негизи 5 жылдык план менен келип 5 жыл иштейм, анан кетем деген ойдо келген үчүн азыр 7 жылга баратат. Планым бир аз бүтпөй атат да. Ошо бүтүп калса анан Кыргызстанга кайтайын деген ниетим бар. Себеби мен бул жакта мындай будущий деп коет, кандай десем, келечегимди бала чакам менен болгон келечегимди мындай анча көрө албайм да. Кыргызстанга салыштырмалуу бул жактан көрө албайм, себеби бул жакта бала тарбиялаш деген бир өзүнчө бир чоң маселе. Балаң кандай тарбия болот, мектептен, садиктен баштап кандай тарбия болот билбейсиң да. Анан Кудай сактасын, коркуну бир өкүнүч калып калышы мүмкүн да. Балаң тура эмес тарбияланып калса, жалпы тарбия калсаң, биз эми көрүп жүрөбүз анча бала чакаларды Кыргызстанга алып кете албай аткан же мындай баш ийбей калган бала чака болгондорду көрүп жүрөбүз. Сиз анан Кыргызстанга кетип калсаңыз, Америка менен байланыш кандай болот? Америка мисалы көп адамдар балдардын келечеги үчүн Америкага барышым керек деп жүрүшөт да. Анда алар жаңылган болуп калабы? Мында менин оюм мындай да. Адам болуу мисалы бул коомдо, бул ааламда өзүнүн адамдык ордун табуу бул эң чоң максат да. Илимдүү караганда адептүү деген күчтүүрөөк да. Мисалы канчалык илимдүү болуп өзүп туруп, анан адеби жок болсо, иманы жок болгон бала бул мен үчүн ата-эне үчүн өкүнүч калып келеби деп ойлойм да. Ошондой эле болот да. Өкүнүч калып келет. Мисалы канчалык илимдүү бир жерде чоң компанияларда иштебесин, бирок ата-эне укпай турса, же ата-энени сыйлабай турса, бул менимче чоң өкүнүч болуш керек деп ойлойм. Ошого караганда ошо адеп ахлак, Кыргыздын каада салты, үрп адаты, ошо өзүбүздүн динибизди, тилибизди эч качан унутпаш керек десек, көп кыргыздар менен аралаш керек же Кыргызстанда жашаш керек да. Азыр мен көзүмөн көрдүм да, сизди ушул калпак менен сүрөткө түшүп алалы, бул эмне деп сурап кызыгышып, чын эле ошондой экен да. Ошондой учурга сиз көп туш болосузбу? Ооба, мен калпак менен жүрсөм баары эле мындай калпагың, шапкаң жакшы экен, жакты деп айтышат. Анан кайсы мамлекеттен келдиң деп сурашат, бирок Кыргызстан десең көпчүлүгү билишпейт да. Кыргызстан ал каякта депчи. Централ Азияда десең, анан Кытайдын жанында десең, Өзбекстан, Казакстан жанында деп отуруп анан түшүндүрөсүң да. Анан бирде бул жакта Таха деген көл бар. Ошол жакка лыжа тепкен арабызда, кышындачы. Негизи биякта кар жабайт да. Анан кышында ошол жакка бир бала көз барганбыз. Анан мен калпагымды кийип алам көбүнчөчү. Анан лыжа тепкенден ошо линияда турабыз да. Демеге канатын дарага чыккан үчүн ошол жерде турсак, анан нары жактан бирөө кыйкырып келатат да. Кыргызстан деп кыйкырып келатат да. Анан карап калсак бир американец аял экөө келатыр, күйөөз экөөчү. Анан келди да, Кыргызстандан келдиңерби деп жакшылап немелер сумкаларын коюп кучакташып учурашып атат да. Анан мага жылуу болду. Анан Кыргызстандан келдик десек, мен Кыргызстанга барып жашап келдим дейт да. Кыргызстанга барып ошо ал жакта ошо келинчегим экөөбүз бир айдай жашадык дейт. Жердин аттарын билип алыптыр. Жалалабад, Ош, Сулаймантоо деп билип алыптыр да. Ошолорду айтып атат да. Аябай жакшы экен, анан мындай конок кылууга аябай жакшы экен дейт да. Кыргыздан эли ошон үчүн кучактаган, ошентип жактан жылуу сезимдер болду да. Келгенден бери 7 жылдан бери бара элексиз да. Кыргызстандын несин сагындыңыз? 7 жылдан бери бара элекмин. Кыргызстандын несин сагындык? Баарын сагындык. Тоозун көрүүгө зарбыз, абазын, жепеген, бизде эркиндик да. Эркиндигин, элдин пейилин. Эми кээде угуп калам, ар кандай Кыргызстанга барсаң мындай, тигиндей, анан мынтип, мисалы машина айдаганда биз мындай бул жактагыдай сыйлабайт дей берет да. Бирок эми биз Кыргыздын эмеси ошондой да. Ошолордун эле сагынам да. Кээ бир убактарда мындай тоого чыгып каламбы, же мындай бир жерде жүрүп каламбы, мындай чөптөрдүн жыты келеби, же кандай бир неме сезимдер болгондо мындай Кыргызстанды эстейм да. Аябай көп эстетет да. Ошон үчүн мен тоого жакмын, көбүнчө тоого чыгам. Анан ошо бийик жактарга чыккан жакшы көрөм да. Ошондойлорду бир эстеп алып сагынабыз. Калифорния штатына келгенден бери мен дагы Кыргызстанды аябай көп эстеп атам. Тоо бар экен, Кыргызстанды эсиңе салган көп нерсе бар экен. Ошо кече биз тоодо, жайлоодо да болуп келдик. Шар кыратмалары,
бардык нерсеси Кыргызстандын өзү болгону шартта түзүп койгон да. Ооба. Анан англис тилинде сүйлөшөт. Ошол эле абасы дагы кыргызстаган. Анан тобо чыпартабыз. Чыгала. Кыргыздар Америкадан кайтты. Саламатсыңарбы, урматтуу мекендештер. Саламатсыңарбы, кандай? Сыңарбы? Мамлекетибизге, мекенибизге, эл жерибизге кайтып атабыз. Бул жерде азыр коронавируска байланыштуу адамдарды бир местеде бирден экиден эле адамдарды отургузуп атат. Самолет бош экен аябай. Бул жакта кыргыздар бар азыр. Жерде бирече каралып коеюн. Кандай отурасыздар? Жакшы. Кандайсыздар? Жакшы отурасыздарбы? Кандайсыздар? Жакшы. Места эки адамдан отурузат экен, жакшы. Бул жерде казак бауыр. Ошо мекенге кайтып атабыз, мекенге. Каласа бир-эки күнүнөн барып калабыз.